Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар жана урматтуу кыргызстандыктар, жалпы бизди интернет тармагында көрүп жаткан инсандар. Амансыздарбы? Акыркы чыгарылыштарыбыздан улам аябай кайрылуу көп да, чынында көп. Алардын басымдуулугу ошол региондордон. Ош областы, Баткен областы, андан сырткары Нарындан. Азыркы учурда эң басымдуулугу бул Ош областынан болуп жатат да. Биз болсо Бишкек шаарындабыз. Ошол чалуулардан улам бир канча суроолор менде пайда болду. Силерден суранат элем, бир аз убактыңарды бөлүп, ушул видеону кылдаттык менен көрүп койсоңуздар, анан ой пикирлериңизди сөзсүз бөлүшө кетсеңиздер. Кыргыз Республикасынын аймагында, жалпы кыргыз аудиториясынын арасында биз жана биз сыяктуу жеке проекттер аябай көп да, элдик проект деп айтабыз го. Бирок андай проекттер тилекке каршы көп басымдуулугу канча бир убакыт иштегенден кийин жабылып калуусу же болбосо алардын командасын тарап кетүүсүнү байма бай күзөтүп келатам. Өзү негизи эле бир жеке проектти иштетүү аябай оңой эмес. Аны башынан өткөргөн адамдар жакшы түшүнөт деп ойлойм мени. Кайрылуулардын басымдуулугу регион деп айтканымдын себеби команда же болбосо проекттердин иштөө мүмкүнчүлүгүнү чектөөнүн бир себеби бул финанс экен да. Финанс жагынан, мисалы операторго айлык жеткире албайсың, же болбосо команданын расходтору, техникалык расходтору айтсаң аябай көп негизи. Бирок кайрылуучуларга дагы бул нерсени айтуу аябай кыйын. Неге? Бизге кайрылып жаткан жарандардын басымдуулугу эми бай колунда бар кишилер эмес. Мен алар менен сүйлөшкөндө аябай мындай положениясына кирүүгө аракет кылам да. Тилекке каршы көп учурларда ошол финансовый маселенин айынан биз региондорго бара албай калабыз. Анан биз шартыбыз жок, бара албай калам десең, силер акчага иштейсиңер, силердин максатыңар акча деген кишилер аябай табылып калат да. Бирок бул жактагы положенияны түшүнбөйсүн. Мен ар дайым түшүндүрүүгө аракет кылам. Эгерде биздин каржы маселебизди жабып берсеңиз, регионго барып берүүгө биз ар дайым даярбыз дейм. Бул нерсени ачык айтам, мен жашырбайм. Анткени менин мээнетим бесплатно. Мен мээнетти за услуга эчтеке албайм. Бул нерсени мага кайрылып аткан адамдар дагы билет. Бирок мен Ош областына бир жарандын маселеси боюнча баратканымда, байке биз Ошко кызматка бараттык элек, бир аз май куюп бериңиз десем, заправкалар куюп бербейт экен. Мен менен бараткан балдардын курсагы ачкан учурда, байке биз кызматка бараткан элек, элдик проектпиз, жок дегенде бир бесплатный тамак аш бериңиз десем, бербейт экен. Анан итак өзүбүз бесплатный аракет кылып аткан балдар, жигиттер жаныңардан бир 5000ден 10.000ден чыгаргыла дегени дагы болбойт экен. Туура түшүнгүлө да бул нерсени. Итак өзү бесплатный иштеп берип атсак, дагы жаныбыздан расход кылып, сиздин көйгөйүңүз үчүн баруу бул деле мындай логикага жатпаган маселе экен да. Эми мен жашоодо болуп аткан мындай практический окуялардын бирин айтып бердим. Эми негизги суроого өтөбүз да. Интернет тармагында комментарийлерди көрүп калам, жанагы бейөкмөт уюмдар каржылаган каналдар болсо, аларды жанагы не деп коет? МПО дейбизби? Кандай деп айтабыз? МПОшниктер дейт. Эгерде ошондой бейөкмөт уюмдардан каржыланса, чет өлкөнүн саткындары деп айтат экенбиз да. Чет өлкөгө сатылгансыңар, силер алардын жугундусуңар, же болбосо ошолордун жугундусун ичип жүргөндөр, силердин хозяиниңар эмне десе ошону кыласыңар деп айтышат экен. Анысына мейли. Экинчи маселе, бизде эч качан өкмөт каржылап бербейт. Буну кааласаңар мыйзам жагынан дагы карап көргүлө, кааласаңар логика жагынан дагы карап көргүлө. Бизди көргөзүп аткан ишмердүүлүгүбүз ошол өкмөттө иштеп аткан адамдар өз убагында милдеттерин аткарбаганы жөнүндө көргөзүп берип атабыз да. Эми бизди өкмөт өзү чакырып, келгиле, али мына эл билсин долбооруну жүргүзгүнүң, мына сага бир 20.000 сом акча, тиги Ошко барып келип туруп, ошол жакта чырылдап аткан элдин көйгөйүн көтөрүп кел деп чыккан эр азаматты мен көрбөдүм. Мына 3 жылдын жүзү иштеп келатам эл билсин менен. Мен андай эр азаматты көрбөдүм. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, интернет тармагы аркылуу видеолорубузга же болбосо ошол каналыбызга М-банк же болбосо ушундай электрондук капчыктарыбызды коюп, эгерде ишмердүүлүгүбүздү колдой турган болсоңуз, каналыбыздын колдоо иретинде деп М-банкыбызды койсок,
кайырчы дейт экен. Кайырчысыңар силер. Мына силер кайыр сурап баштадыңар деген кишилер дагы табылат экен. Эми суроодо бул нерсени мен көптөн бери айтайын деп жүргөм негизи. Бизди бейөкмөт уюмдан каржылоону биз өзүбүз принципибизге кабыл албасак, ал бизге туура келбейт десек, силер айткандай жанагы жугунду ичкен болуп калбайлы десек, өкмөт бизди каржылап бербесе, Мбанк койсок, кайырчы болсок, бул элдик проекттер кантип жашайт? Ишмердүүлүгүбүз кандай болот бизди? Мына мен мисалы жеке өзүм башыман өткөрүп аткан нерсени айтам. Мен Яндекс таксиде иштейм. Иштеп, анан үй бүлөмө бөлөм, өзүмдүн жеке расходторума бөлөм, машинамдын расходуна бөлөм, ошодон эптеп сеттеп арттырып каналдын продвижениясына салам да. Мен колуман келишинче мынандай кылып улантып келип атам. Эгерде штабты чоңойтом, команда чоңое турган болсо, мен анда кандай кылышым керек болот? Мына өзүмдүн катталуучуларым, ошол интернет пайдалануучуларга жалпы мындай жалпак тил менен айтканда бир эркекче суроо да силерге. Бир эркекче суроо. Биз же болбосо биз сыяктуу элдик, жанагы патриотсуңар дейсиңер го. Элдик проект, молодец, силер элге күйөсүңөр дейсиңер го. Биз кантип жашайбыз? Биз эмне кылышыбыз керек? Биз таң аткандан эрте кечке чейин мээнет кылып көргөзүп туруп, анан кайсы бир региондон бирөө өзүнүн жеке маселеси менен кайрылып турса, мен ага шартым жок, бара албайм, мени каржы маселемди жок дегенде жабып берип коюңуз расходумду десем, ушунча кылган мээнетимдин аягында сен акча үчүн иштейсиң, сен саткынсың, акчасы жок кишилерди көйгөйүнү көтөрбөйсүң, сен только ушул акчага гана иштеген адамсың деген сөз угуп келе беришим керекпи? Акыры элдик проекттин положениясына дагы кирчү кишилер табылабы негизи? Көрүнгөн нерсени реклама кыла албайбыз. Именно биз сыяктуу каналдар көрүнгөн туш келген жерди биз реклама кыла албайбыз. Анткени биздин принциптерибизге туура келбейт. Мен бүгүнүмдү гана ойлогон адам эмесмин. Бүгүн эле ошону жеп алсам, алып алсам, ичип алсам деген киши эмесмин. Эртең мен реклама кылып аткан нерсенин последствиясы эмне болот? Мен ал жөнүндө акылдаттык менен ойлоном. Бүгүн аябай кооз сүйлөп аткан фирма продукцияларда эртесине кандай жыйынтык менен аяктап атканын мен көрүп атам. Ошондуктан мен бүгүн бармын, эртең жоголуп кете элем, же болбосо мен эртең жабылып кетсем болот деген ой менен жашай албайм. Ошондо мага бир байкем катары, иним катары, эжекем катары, карындашым катары, же болбосо жалпы бир катталуучу катары бир сунуш бериңиз. Мен эмне кылышым керек? Мына бүгүн азыр буквально бир 15 минута мурда Ош областынын Өзгөн районунан кайрылуучу чалды мага. Мен айттым, байке дедим, азыркы учурда бара албайм, бирок мен дагы айт майрам жакын. Мен дагы жок дегенде үй бүлөмө бир нан көтөрө турган деңгээлде иштеп акчамды табышым керек. Ошондуктан азыр мен иштеп атам байке. Бирок областка барганы менин шартым жок. Эгерде сиздин маселеңиз боюнча мени майымды, расходумду көтөрүп бере турган болсоңуз, мен барып сизди элге чагылдырып берүүгө даярмын деген сөзүмдү айтканымда не деди билесиңерби? Силер только акча төлөсө гана иштейсиңерби деди. Вот. Эрте менен кечке чейин аракет кыласың, душман арттырасың, ар кимдин көзүнө жакшы жаман көрүнөсүң. Ким үчүн? Ошол чалган киши үчүн. Бирок ошол чалган киши сага айтып жаткан сөзү бул. Анан кайсы бир деңгээлде мага дагы обидно болуп кетти да бул сөзчү. Мен бул кишилер үчүн аракет кылсам, ошол кишилер үчүн мен жакшы жаман көрүнсөм, бул кишилер болсо аягында чалып мага айтып аткан сөзү ушул деп айтты. Мындай өзүм ой жүгүрттүм да. Айттыңыздар мекендештер, биз эмне кылалы? Биз жана биз сыяктуу проекттер кандай кылып жашап кетиш керек? Бизди бейөкмөт уюмдардан каржыланбасак, өкмөт өзү каржылап бербесе, электрондук капчыктарыбыз аркылуу каржы келбесе, биз кандай кылышыбыз керек? Бир чечим барбы негизи? Мен силерге ачык айтам. Кайсы бир өкмөттүк каналга барсам, именно менин долбоорумду албайт. Балким алар мындай публично айтканы кыжалат болушу мүмкүн. Мен жашоомдо аябай көп өкмөттүк телеканалдардын ичинде иштеп жаткан кызматкерлерден уккам да ошо сөздү. Бизди алыңыздар, бизди дагы мындай штабка кошуп иштетиңиздер, буюрса элдин азбы көзбү мындай
көйгөйүнү көтөрүп берүүгө аракет кылабыз дегенде али жетекчиликке туура келбейсиңер деп айтышкан. Силерди жетекчилик по-любому албайт. Анткени силер именно өкмөттүн балансында туруп, өкмөттө өз кызматына милдетин аткарбай аткан кишилерди критиковать этип атасыңар. Ал принциптерге туура келбейт. По-любому албайт. Барбай эле кой, сыйыңды кетиресиң деген адамдар аябай көп болгон. Ошондуктан ойлонуп отуруп мына Байкени чалгандан кийин мындай жүрөккө катуу тийген деп айталы. Жүрөккө аябай катуу тийип кетти да. Анан токто дедим. Эл сынчы, эл тараза. Мен ар дайым айтып келем го. Биз журналист катары жагдайларды гана жаратабыз. Калганына эл баа берет дейм. Урматтуу катталуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жарандар. Өзүңүздөр айтыңыздарчы, биз жана биз сыяктуу элдик проекттер эмненин эсебинен жашайбыз? Кантип жашайбыз? Биз электронду кайрыла албасак, өкмөт уюмдарга баруу биздин принциптерге туура келбесе, өкмөт албаса, биз эмне кылышыбыз керек? Вот, мен билген бир эле жол бар да, мен өзүм билген бир эле жол бар. Ал дагы мындай милдеттүү түрдө эмес, мен ошол видеолорго Мбанк капчыгыбызды коюп коем. Ким кааласа, көңүлүнөн чыгарып, ошол каналдын салымына салым кошконго аракет кылса болот деген ойдо коем. Бирок мен качан Instagram, Facebook же TikTok аркылуу урматтуу туугандар, бизди Ош областына чакырып атты. Ошого ал кишинин каржы маселеси жок экен. Ушул Мбанкыбызга каржы маселесинен жардам берсеңиздер, биз Ошко барат элек десек, комментарийнин арасында кайырчы деп жазышат. Кечирип койгула, ал кайрылуу видеолорубузду биздин үй бүлө ата энебиз дагы көрөт. Анан бизге мотивация берүүнүн ордуна тегерегибиздегилер айтат, али сага зарылбы дейт. Ушулардан ушунча сөз угуу дейт. Аны дагы түшүнүш керек. Ошондуктан силерге жалпы кайрылуу. Биз кандай кылып жашап кетели? Ал мен үчүн аябай мындай баш ооруткан суроо болуп атат да. Жалпыңыздарга рахмат.